Бизде окугандар конокко мейманга келсеңер болот. Запрос тыштагыла бизге. Сактайбыз. Башым айланып, информация көп, башым айланып окугандар унутам дейт. Могу көп окуган бесполезно, дагы айтайын. Көп окуган бесполезно. Мисалы, биз мына монча нерсени окуп алдык деп коеюн, мына ушунча нерсени окуп алдык деп коеюн, Ошонун ичинен бизге керектүү мынча эле нерсе калат, мындай керектүү мынча эле нерсе калат. Монун баары эле мусор болуп калат. Анткени баардык китептер, баардык нерселер бир эле нерсени айтат. Могу психологический китептер, духовный китептер, баардык бир эле нерсени айтат. Ошонун мына монча эле жери калат. Калган баары мусор болуп кетет. Качан биз практикага алганда могу биздин окуп алган мусордун баары кетет, да кичинекей эле чындык калат. Мисалы баардык диндер бир эле нерсени айтат да. Учур чакка келиш керек, настоящий келиш керек, или тунууга деп коет, или нулевой состояние деп коет. Мунун эмеси көп. Айтылышы көп. Көп адамдар нулевой состояние деп коет да. Бул ушундай жаңы термин бар. Кыргызча муну учурчак деп коет, кыргызча. Келгенде издейт сейчас деп коет фильмдерде. Саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиздин эфирге кошулганыма кубанычтамын. Баардыгыңыздарга ийгилик. Эфириңиз сонун болуп атат. Өткөндө сиз биздин суроолорубузга кенен жооп бердиңиз го. Биз мультиинфо бизнести окуп атпайбызбы? Барчина Кадырбековнадачы. Анан ошол жактан алган техникаларыбызды практикабызда колдонуп, сонун ийгиликтерди жаратып баштадык десем болот. Ошондой эле сиздин медитацияңызды үйрөнүп, нолго түшкөндү үйрөнүп атам акырындыктан, бирок кечкисин жасаганда бир аз уктап кетип атам да. Анан эртең менен дагы жасап жатып, анда да бир аз уктап кетип атам. Ошондон кантип арасам болот? Уйкуга кеткенде. Эми мисалы мындай да. Биз үйдө отурабыз, Үйдө отурабыз. Уйкубуз келип атат деп коеюн, Ошол убакта бир эшик даңкылдаса, биз уйкубуз ачылып кетип туруп, биринчи оюбузга эмне келет? Биринчи Кудай келет. Туурабы? Кудай келип туруп, ошону тыңшап калабыз, уйку ачылып кетет, туурабы? Анан биз отурганыбызда угулуп атабы? Ооба, угулуп атат. Биз отурганыбызда мисалы жер титиреп кетсе, биз мисалы сен медитация алып отурасың деп коеюн. Уйкуң келип отурат деп коеюн. Ошол убакта жер кыймылдап баштаса, биз баягы уйкуга кетип аткан, бул эми уйкуга нафси тартат негизи, нафси деп коет го. Уйкуга нафси тартат. Жер кыймылдап кетсе, биз баягы нафсибиз, ичибиздеги күч сразу Кудайды эстетет. Кудайды эстеп туруп, биз баягы баардык ой басып жаткан нерсенин баары жок болуп эле Кудай деп, маякка Кудай деп калабыз, туурабы? Ошон үчүн уйкуга кетип атканыңызда өзүңүз мындай Кудайга тапшырып койсоңуз жеңил болот. Кудайга тапшырып койсоңуз, эми башында эстесиз нерсе ал басып берет сизди. Баягы Эртең менен башым мынтип ойгонуп кеттим кайрачы, секирипчи. Чочубаңыз, кулагым, чочубаңыз. Кулагым чочубаш керек да. Анан берки эмелерди өткөн иштерге бир 20 мүнөт жасаттым эле, жарым саат жасаткам, Жок, азыр эле жасап калдык, биздин убактыбыз бүтүп калган да. Бир аз эле жасап калдык. Миттен кирбедикпи? Миттен кирип баарыбызга суроо жооп кылдыңызбы? Ошондо да жасадык. Анан мурдагы сабактан дагы бир эле минутта жасап калганбыз да. Прямой эфирде Барчина Кадырбековна менен сиз киргендечи. Анан эми дагы сизге сураналы деп жатканбыз. Дагы бир жумабыз бар го, ошондо кирип суроо жооп кылбай эле көп убакытка медитация кылып бересизби деп. Мейли. Аны тиги айжаттын же Барчина эжеге айтсаңыз да. Айтканбыз бир сыйра. Ошол жак чечип берет. Ошол жактан эгер алардын уруксаты менен алардын сабагына кирип беребиз. Эгер алар макул болсо, суранасыздар да сиздер. Анан кийин сизде дагы бир суроом бар эле. Могу медитация кылгандан кийин, мисалы үчүн жана организмде глисталар көп болот го. Организм ушу медитация менен без лекарства эле мындай очищение болобу? Ушу медитация менен организм очищение болобу толугу? Например дейм да. Эми мындай да, кардашым.
баарын эле медитацияга така берген бул туура эмес түшүнүк. Туура эмес. Мисалы, азыр оорунун бир 10 миңден ашык түрү бар да, 10 миңден ашык түрү бар, мен сизге илимий жактан айтып берейинби, мусулманчылык боюнча айтып берейинби? Ошону айтсаңыз. Экөө негизи бири бирине байланышат го. Мен психологияны окуганда дагы дин жактан байланыштырып. Жок, байланышат. Эми баары бир аны бөлүп туруп айтпаса болот. Медицина боюнча айтып отурсуз да анда мындай илимий түрүндөчү. Мейли мусулманчылык боюнча айтып берейин да. Мусулманчылык боюнча айтып берейин. Мусулманчылыкта оорунун 3 миңден ашык түрү бар деп айтылат. Мусулманчылыкта. Эми карап туруңуз. Ошонун 1000 түрү биздин медицина менен айыгат экен. 1000 түрү. 1000 түрү элдик медицина менен айыгат экен. А 1000 түрү бул дуа менен айыгат экен, дуа менен. Сыйынуу, дуа менен айыгат экен. Эми карап туруңуз. Биздин бир жерибиз сынып кетсе или айрылып кетсе, аны биздин дуабыздагы элдик медицинада массаж, ийне, тийне эч нерсе кыла албайт. Аны биздин медицина айыктырат, хирургдар, туурабы? Кандай дейсиз? Туурабы? Ооба, туура. Биздин омурткабыз мына, мисалы, омурткабыз жылып кетсе, биринчи омуртка жылып эми көп жыл ушул омуртка боюнча иштеп жүрөбүз да. Биздин омурткабыз жылып кетсе, муну молдоң да айыктыра албайт, Муну биздин миллион долларлык жанагы дарыларды иштеп айыктырбайт. Муну элдик медицина акырын эле түзүп айыктырып коет. Бул жерде жанагы эмелер бар го, жана мануальчиктер. Акырын бурап. Эгер биздин эмебизге мисалы бир жимпин или бир шайтан кирип кетсе бизге, аны биздин элдик медицинада иштебей кала албайт. Аны биздин могу миллион долларлык биздин дарылар, аппараттарда эч нерсе кыла албайт аны. Аны только жөнөкөй эле бир Кудайга жакын молдо окуп койсо чыгып кетет. Туурабы? Ошон үчүн биз ар бир адам менен иштешкенде, ушул жактарын сөзсүз эске алабыз. Эске алып туруп, анан иштеш баштайбыз. Анан баарын эле медитация менен айып кетет деген бул туура эмес. Эгер баягы психологический өзүн таппай, жан дүйнөсү кыйналып жүргөн адамдар болсо, бул медитация менен айыгат негизи. Аябай жардам берет, өтө чоң жардам берет. Жана депрессияда жүргөндөр, стрессте жүргөндөр ушул жак удобный экен да, айтканга. Эми мындай бул өтө чоң тема да, Анан ушул психологический жактан деле өтө көп оорулардан айыгып кеткендер көп негизи, чынын айтканда. Негизи ойдун күчү менен эле биз өзүбүз баарын тартып келе турбайбызбы? Анан кээ бир жерде медицина керек болуп калат, кээ бир жерде элдик медицина керек болуп калат. Мисалы, мен деле ушул келгенде кээ бирлерге айтам, өтө арыктап кеткендер бар. Барып бир сыйра курттарын текшертип кой, бир сыйра анализин тапшырып кой деп туруп, мен баардык адам менен иштешпейм келгендечи. Биринчи мен өзүмдүн байкелерим, врач, ошолор менен кеңешем. Андан кийин иштешебиз. Ушундай жактар да бар да. Анан баары эле бул менен жакшы болуп кетет деген ошо туура эмес түшүнүк. Ошон үчүн буга мындай илимий жактан, билимий жактан байкап туруп подход кылыш керек. Анан баары эле мындай эле айта бериңиз. Анан дагы бир суроом, медитацияда жана сиз бир техниканы берип атасызбы, эчтекени ойлонбоңуз, оюңузга келсе да аны менен аракет кылбаңыз депчи. А медитациянын дагы кандай түрлөрү бар сизде? Сиздин сабактарыңызда? Эми бул жашоо өзү медитация. Кой берип, эме башташат го медитацияны, ушундай болотчу. А ушу дем алуу боюнча сизде кандай техникаларыңыз? Эми биздин иш өтө серьезный иш. Атыңыз ким? Мунара. Биздин иш өтө серьезный иш. Анан бул жерден эгер адам туура, так, нормальный медитация жасап баштаса, өзгөрүү аябай чоң кетет. Өзгөрүү өтө чоң болот. Анан бул ниет пейилге жараша болот. Анан адам сынап келсе, биздики эч кандай морал окубайбыз. Только медитацияга таябыз. Анан ошону эле контролдоп, ошону эле эметип беребиз. Бул аябай чоң нерсе. Анан медитация чейинки нерселер бар. Ошолордун баарын окутабыз эми Кудай буйруса. Кээ бир адамдарга медитация вообще кетпей калат.
кээ бир адамдардын Кудайга канчалык сыйынсак деле ойлор кетпейт. Мисалы Кудайга чейинки иштер бар да. Адам мындай этаптардан турат, бир канча этаптардан турат. Ошол этаптардын бир этабынан биз нарушение кылсак, ошол жерден биздин Кудай болгон сыйыбыбыз кетпей калат. Мисалы мусулманчылыкта айтылат, апабызды, атабызды, кошунабызды нааразы кылып биз Кудайга сыйынганыбыз бердейин да, турабы? Ооба. Ошого окшогон этаптар бул жерде аябай көп. Мен силерге бир 100дүн бирөөнүн айтып атам. 100дүн бир нерсени айтып атам. Түшүнүңүзбү? Ооба. Мисалы бул мен мусулманчылык боюнча да Кудайга шүгүр аябай досторум көп. Мен адашып кетпейин, элди адаштырбайын деп мен ошол мусулманчылык боюнча да көп сурайм да элдерден, досторуманчы. Ошолор боюнча аябай сүйлөшүп турам. Мен ушуну элге бергенде мен дагы Кудайдын алдында күнөөдүү болуп калбайын деп сурайм да. Анан адашпай кетпеш керек да адамчы. Ошон үчүн адашып кетпей туруп ишти башташ керек. Ошондо эффект аябай чоң болот. Анан кээ бирлер баягы моралдык жанагы биринчи этаптар жасабай туруп экинчи этапка Кудайга жол беребиз, мисалычы. Ошондо жана дем алган алып сиздин экинчи этабыңызга кирет да, ошо дем алууну үйрөнгөндөрүбүзчү. Биздики экинчи этапка кирет. Могу силерге медитацияны үйрөтүп атам го, бул экинчи этап. А биринчи этап жасамайынча экинчи этап иштебейт негизи. Карым катнаш деген бар, тияктачы. Карым катнаш деген чоң тема бар. Карым катнаш анан 3 эмеден турат, этаптан турат. Ошол карым катнаштын 3 этабын жасагандан кийин анан биздин ишибиз кетип баштайт. Мисалы, бул кыргызчылыкта деле эн атаңан бата алып, андай мындай деп коет го, мисалчы. Ошондой эле бияктан ошого окшогондой аябай көп нерселер бар. Адам деле согушка чыгаарда биринчи аябай даярданып чыгат го. Ошон үчүн карым катнашты жасап, карым катнаштын 3 этабы бар. Ошолорду толук окуп алгандан кийин анан кийинки жасай турган иштерибиз ушунчалык жеңил кетет. А биз карым катнашты жасабасак, мисалы, мусулманчылыкта айтылат, эгер байыйм десең дейт, алыскы тууганы менен катыш дейт. Ушуга окшогон карым катнаштар ар бир адамдарда болгон карым катнаш, кошуна болобу, достордун ортосунда карым катнаштар терең изилдегенден кийин анан тиягын аткарса аябай жеңил келет биздин шагыбыз. Эми ушундай жактар да бар. Мен сиздерге могул жерден баардык нерсени айта албайм, биз акырын эле баардыгычы. Анан дагы бир суроомда, мен ушундай сабактарды алганда сөзсүз апамдар менен бөлүшөм да, андай бөлүшкүм келет. Анан мен ушу сиздин техникаңызды жана боюңарды токтоткула деп сиз айтып бизге үйрөтүп атпайсызбы? Ушундай кылыш керек экен деп, мисалы үчүн мен жакындарыма ошону айтып берсем болобу? Алар ошол немелерди эртең менен кечинде бизде болуп жасап үйрөнүп баштай берсе болобу? Например, да эми. Мен сиздерге эфирден мындай жөнөкөй жеңилден эле үйрөттүм. Жөнөкөй жеңилинчи. Аны эметсеңиз болот. Биздин колдорду жүрүп атпайсызбы? Жөнөкөй жеңил үйрөнүп аябай глубокий кеткендер бар. Глубокий деген аларды мен эфирде эмеден аларды өзүнчө группа менен үйрөтөм. Анда аны жасаганда ичиңиз өтөт, мисалы. Башыңыз ооруйт, стресс болосу, ошондой этаптар бар. Эми аны мындай эфирден бере албайм да. Кээ бирлер түшүнбөй паникага түшүп калышы мүмкүн, мисалычы. Ошон үчүн аны башка учурда даярдап туруп, анан өткөрөм да. Анан мындай айтып койгондо, кээ бирлер иштер өтөт, мисалы, бул өтө серьезный нерсе. Серьезный нерсе. Анан адамды баягы кирип калган программа бар да, кирип калган программа. Акыл бар да бизде жазылып калган. Ошолордон бошош керек. Могу окуп алган китептерибиз, сырттан келген мотивация, мунун баары жок нерсе негизи. Адам ичинен жарылыш керек. Ичинен жарылыш керек. Сырттан келген нерсени адам практика кылып иштетмейинче ал болбойт. Ошон үчүн бул илимде да, динде да айтылат. Бир нерсени окуп бил, анан практиканы кыл дейт да. А биздин коом азыр билип окуп алган да. Ошон үчүн биз основной азыр практикага басым жасап атабыз. Биз мисалы онлайндан эмеден үйрөтүп баштаганда мораль окубайбыз. Ыйман бол, мындай бол, тигиндей бол дебейбиз. Анын баары уже бизге доступный. Бул информациянын баары бизге доступный. Ар бир үйгө чейин доступный. Бул жетиштүү. Ошон үчүн биз силерге мындай кыл, тигиндей кыл дебейбиз. Бизге основной иш практика. Практиканы кылганда ошол жерден өтө чоң иштер кетип баштайт. Чоң рахмат. Анда биз сиздин биринчи этабыңызды үйрөнүп, биз только ойду токтотуп,
ошо медитация кылганга даяр болуп турат экенбиз да биз. Пока баягын жасай бериңиздер. Баягын жасай Мгм. берсеңиздер. Анан кийин ошону кийин улай беребиз анан. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Макул. Буюрса Саламат сабактан болуңуз. жолугушабыз да. Баягын жасаңыз. Омуткан түз койгула. Главное. Омуткан түз койгула. Эмне дейсиз? Омуткан түз койгула. Омуткан түз койгула. Омутканы. Ооба. Мгм. Бул жерде мындай Рахмат. да. Мисалы мына могу телефон. Могу телефон. Бирөөгө чалганда, мисалы, бирөөгө чалганда 0700 баланча деп туруп анан бериле тамган туура эмес терип калсак, ал адамга звонок кетпейт да. Туурабы? Ошон үчүн бул жерден мисалы моюнду жасап туруп мындай коюп алсак, бул канал жабылып калат, бул жерде канал бар. Мындай койгондо эле бул жабылып калат. Медитация кетпей калат. Мисалы ушуга окшогон секреттер көп бул жерде. Жатып түз жазып алсак да болот, Не дейсиз? Түз жатып жасасак да болот, жатканда, уктаарда. Эми пока отуруп жасай бериңиз, анан жатып жасагандардын техника башка. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Макул экен, жакшы, саламат болуңуз. Саламат болуңуз. Агай, саламатсызбы? Иштериңиз жакшы? Медитация экземага жардам береби, агай? Мен устазым бар, ошол биз жактан окуп келген экен, ошол көп ооруларды айтып берген медитацияны. Биздики именно экзема эмес, андан башка оорулар көбү жакшы болду. Бирөө даже бир 2-3 рак менен болгондор мен билген жоктум, кийин өздөрү айтышты. Жакшы болуп кеткен, ошо медитация жасап жүрүп жакшы болуп кеткен өздөрү айтышты. Мен аны дарылап эм дебейм, бирок аябай көп оорулар айып кетти медитация боюнча. Бирок мындай жери бар. Эгер ошондой серьезный оорулар барлар, бизде офлайн жолук жок дегенде бир жумага кетти, бир жумага. Жок дегенде бир жумага келип, анан ошону таза так үйрөткөн эң жакшы болот. Офлайн барсак жакшы болот, серьезный оорусу болсо. Эгер серьезный оору болсо, биз сразу эле жакшы кылабыз дебейбиз. Биз деген нервтик басым жасайбыз. Анан сразу эмелер кетип баштайт. Эффект кетип баштайт анан. Канча күн лечение кыласыз, агай? Оорусунун эмесине караппы же кандай? Ал адамдын каалоосу болуш керек. Биринчиден каалоосу болуш керек. Каалы боюнча бесполезно. Жок, каалоо менен барсак, мисалы үчүн офлайн леченияга канча күн жүрүшүбүз керек, ошого карап. Аны келсеңиз, бияктан тамырыңызды көрөбүз. Ошол убакта анча-мынча врачтар менен кеңешебиз, анан ошого жараша биз лечениени баштайбыз. Мен өзүм билемдик кылып баштабайм эч жакта. Биякта өзүбүздүн официальный медицина бар. Ошол жактан эгер оору серьезный болсо, ошол врачтар менен кеңешип туруп, анан ошолордун эмеси менен баштайбыз. Анан сразу эле билет эми. Бир жылдан ашып калды да, ошо экземаны жакшы кыла албайм, ар жерге барып көрүнөм. Өзүңүздө? Келсеңиз анан сүйлөшөбүз. Макул, өтөм. Ал үчүн бир жок дегенде бир жумага күнүнө 4 саат 5 саат убакыт бересиз. Бир жума 4 саат 5 саат. Каттап лечение кыласыз ошондо, же жатаканасы менен лечение кылганга шарт барбы? Пока ошол жатаканасы менен ачалып атабыз, ошону ачкыландырып атабыз буюрса. Макул, рахмат агай, суроолорум ушул болчу. Иштериңизге ийгилик. Макул, саламат болуңуз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизге суроом, сиздин сабагыңызга баары эле катышыш керекпи, же кандайдыр бир көйгөйү барлар гана катышыш керекпи? Siz özünüzün kavuşları özü kapıyor. Медитация эмнеге жардам берет?
Бул тууралуу кабарыңыз жокпу? Жок. Жакшы, нервти салдырат, адамды тынчтандырат. Ойду тазалайт. Оюңуз тазаланат, душаңыз тазаланат. Оюңуз, душаңыз тазаланганда баар жугуңуз тазаланат. Канча күн болот? Өмүр бою жасайсыз. Сизден практика түрүндө үйрөнүп алып, анан өмүр бою жасай берет экенбиз да. Менден үйрөнүңүз. Анан менден күчтүүлөрдөн үйрөнсөңүз болот, бизден үйрөнгөндөн кийин. Мындай, бизден iyi бере турган нерсе да. Канча күн медитация жасатасыз? Максимум 12 күн. Максимум 12 күн. Азыр Ошто жасатасызбы же Бишкектесизби? Сизди көрүп калдым Максат Муктаровдун немесинен. Бишкекте окшойт.